Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 3 июль 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Ак Ордо конушунда жүрөм туғандар. Ошол жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол үй жөнүндө мен маалымат берейин дегем. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туғандар Такай би көчөсүнүн бүтөр жери и Барбулак көчөсүнүн кесилишинде турам. Ошол жерден бир аз эле батышка карай бассаңыздар Акыл Карашаш көчөсүндө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жана бул жерден шаардын бурчубузунан 106 маршрутка бир автобус жана башка дагы 2-3 маршрутка ошол жерден жүрөт. Шаардын бурчуна тугандар бир аз эле чыгышты карай барсаңыздар Барып Алыкулов көчөсү, түз чыксаңыздар Южный магистраль. Бул Такай би көчөсү жана муну менен түшсөңүздөр Ахунбаев, Гагарин көчөлөрүнө бара аласыздар. Сатылуучу үйүбүз бул жерден аралыгы жакын эле. Жана ошондой эле мектеп деле мынакей бул маршрутка кетип аткан жерде жаңы салынган мектеп жана гос садик бар тугандар. Эми барып калган маалыматты бир чекеден берейин. Сиздер күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөр, квартиралар көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Эң эле түндүк чек бул кошунанын заборунан түштүк чек бул жакка чейин. Жалпысынан жердин аянты 5 соток тугандар. Көчө тарабы 15, узуну 36 экен тугандар. Анан жолдор орто кеңдикте, мынакей кенен электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулган, кечинде деле жарык и центральный канализация жана природный газ бар. Дарек Акыл Карачач 1, кыйга чызык 279-дарек жана ошондой эле Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу тугандар бул жер. Дагы эмне маалымат? Эми коросуна кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей бул жакта 96 квадрат метр болгон үйүбүз толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн. Бүтүрүлгөн тугандар. Алдан деле көлө машина батканда жер. Батыш төрү бош азыркы учурда. Кенен хоз постройка. Бул жана деле бир нерсе кылсаңыздар кенен болот. Мынакей көчөгө чейин деле монча аралык бар тугандар. Балдар мектепке азыркы учурда Такай би биримдиктин кесилишинде эле бул жерде жаңы мектеп салынган. Жанында дагы гос чоң садик салынып аткан учурда азыркы учурда ал деле жакын карап өтсө керек. Ошол жерге жөө эле барып келишет. Шаардын бурчусуна жана айткандай маршрутка автобустар бул жерден толтур эле бар тугандар. Мынакей бул үйүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү жана батыш тарабы деле жана айткандай бош жер. Бул жакта эле хоз постройкалар, эмне салсаңыздар, жер жемиштейсиздерби, окошна сыяктуу бактар кыласыздарбы? Барын кылсаңыздар болот, суусу бар тугандар. Просто азыркы учурда үй ээси өзү бул жерде жашаганына байланыштуу бир аз мындай каралган эмес учуру. Негизинен кошуналар сыяктуу мынакей бак, жер жемиш кылсаңыздар кенен болот. Так, андан ары азыр сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Кирип турасыз, видео чыгып калсын. Так, андан ары мынакей бул негизи кирүүчү эшик үйүбүздүн тугандар. Так. Окей, бул прихожка дейбизби, коридор дейбизби? Ушундай кире бериш. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз тугандар. Так, киргенде эле бул жерде раковина утулуп чыгарылган, полдор жыгачтан болгон пол. Оң тарафта анакей кухня жайгаштыр. Раковина утулуп чыгарылган, чыгыш тарафтан пластик терезелер, полдор жыгачтан болгон пол тугандар. Окей. Андан ары түз эле кирсек, бул жерде төрүндө зал жайгашкан. Окей. Бул жагы зал. Чыгыш тараптан терезе тугандар. Көрүп тургансыздардай ремонт. Пластик, полдор жыгачтан болгон пол. Андан ары бул жерде дагы бир мындай спальня бөлмө. Батыш тарабынан терезе. Негизинен үй ээси бааны анализдеп реально эле баа койдум дейт, дагы арзандатуу да кылып берем дейт тугандар. Келип көрүңүздөр, кирпичтен салынган жакшы үй жана бул үйүздүн эң эле акыркы бөлмөсү. Негизи боюнча бул убакытта чейин мындай целый эле бир бөлмө зал болгон окшойт. Азыркы учурда мындай жеңил конструкция менен ортосунан бөлүп койгон учуру үй ээси. Так, эми коросун ачып да калган маалыматты берейин.
Мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Эми андан ары не маалыматы. Так. Түндүк чек бул. Эске алган заборго чейин. Чыгыш чек ошол забор бүткөн жерге чейин мындайдан. Бул жагы дагы 15, бул жагы да 15. И узуну 36 метр туугандар. А бул үйүбүздүн батыш тараптан көрүнүшү. Так. Айтылбаган эмне маалымат калды туугандар. Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул кирпичтен болгон үйдүн баасы $46,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерини экранга эсител деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздерге бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.